балдардын телефонго кирип кеткени бул симптом от недостатка внимания и любви. Ата эне үйдө ар бир ата эненин азыр 9 группасы бар. Үйгө барып алып, атасы ояка карап тиктейт, энеси бияка, бардыгы группада отурат. Анан балдар ошо мээрим таппай, собеседник таппастан анан мына ошо телефонго кирип кетип атат. Это раз. Эми көбүнчө сабакта дагы телефон. Эгерде лектордун, мугалимдин сабагында балдар даяр эмес болсо, телефонго кирип алса, наушник коюп алса, бул мугалимге берилген баа. Сен никудишнисиң, мне нечего тебе слушать, шо үчүн мен мынауну угам дегени. Бул симптом, бул Африкада. Еңбегі менен топтуктар, балдаган еңбегинин натыйжасын көргөнүнө кубанычтамын. Дагы аман болуңуз, дагы ошо өзүңүз топтогон тажрыйбаңызды чача бериңиз. Сиз окшогон чыгаан баягы дүйшөндү атпайбы, дүйшөндөр көбөйө берсин. Assalamu alaikum, урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары. Мен элек Баткенден болом, бирок ошо нарында туруп агай деп, ошо жана Аскар Байсеркеев азыр агайыңыздар айтып кеткен биздеги эне мектеби айымды сыйлап, агай деп шагирт түшүп, Баткенгече барып Исамидин үйүмө чейин гимназия мектепти мен көрөйүн деп Аскар барып келди, элекке барып келди мына ошо деген. Мына ушундай адам азыр чогуу келип отурат. Муну байкап, баалап жүрсөңүздөр жакшы болот. Бийик көтөрүп, эми коомду көзүн алдыга алып келели. Мында ар бир адамдын мээсинин макети шуга окшош болот экен да. Караңыздар, мына мээңиздер экен, эгер бар болсо. Сиз мектептин окуучулары бир нече жылдар бою республикалык олимпиадалардан биринчиликтерди белбегеттир. Бул биринчи факт. Экинчиси болсо агайдын мектебин бүтүргөн 80 окуучу КГМада бюджетте окуйт экен да. Ошонун баарын эсептеп чыкканда булардын баарынын 28 миллион 800 миң сом бул бекер окушат экен. Толуктап койсок 29 миллион сом бул агайдын мектеби утуп алганда бекер окушат. Бул да ошол агайдын методикасы ийгиликтүү экенин тастыктайт. Мен агай сиздин алдыңызга ошол жерге бүгүн бир сураныч менен. Важно не то, кто ты, важно, кто рядом с тобой. Эми муну мен расшифровка кылып берейин. Караңыз. Сен канчалык күчтүү болуу кыйын болбу дейт. Эгерде сенин алдыңдагы адам ак ниет, жан дүйнөсү март адамдар болсо, сендеги жакшылыкты констатирует этип, ачып, алып чыгып берет дейт. Эгерде ал ошондой адам болбосо, сен канчалык жакшы иш кылбагын ал элге айтылбайт дейт. Ал эми сенин жакшылыгыңды бир адам айтпаса, демек сенин жакшылыгың белгисиз, и сен ошонун рахат албастан калай бер. Карасаңыз канча астында Саңар Гапырым Адаминов агайдын мектебине барып көрүңүздөр. 6-7 класстарын кармап алып сурап көргүлө. Бир жылда канча китеп окуйсуң, айтчы мага деп. Мен барып калганымда мен өзү ат башыдан болом, Нарындан. Баткендин чек арасына кызыгып барып сурадым, көрүп келдим. Урматтуулар, 7 класс окуучусун карап алып, канча китеп окуйсуң бир жылда десем, агай мени сурабай эле коюңузчу, уянып атам. Андан көрө досторума классташтардан, жогорку класстардан сурасаңыз жакшы болот дейт. Айта бер, канча китеп окуйсуң бир жылда десем, мен ушу досторума жетпей атам, бир жылда 50 китеп окуп бүтүрөм дейт. Ал эми жакшы окугандар, урматтуулар, 90-100 китепти бүт барды, орточо эсеп менен 90-100 китеп окуп бүтүрүшөт экен. Анан балдардын аң сезимин түшүнүгүн карагыла. Мен барып калганда агай ат башыдан келген агайыңар экен деп конок кылып киргизип койду. 5 класс баласы мага мындай суроо берип атат. Силер дагы 5 класста ошондой суроо берсеңер керек. Кандай кийинип келдиңиз? Соткаңыз канча миң сомдук? Жөө келдиңизби, самолет мененби деген суроолор эмес. Суроосуна көңүл бөлгүлө, урматтуулар. Кыргызстандын идеологиясын кандай деп ойлойсуз дейт. 5 класстын
окуучусунун берген суроосу. Демек, мына бүгүн Гапыр агай алыскы мектепте, алыскы айылда, балдары bir партада 3 бала отурат экен. Гапыр Мадаминов агайдын айылы 4 классынан баштап бүт бардык окуучусу англис тилинде эркин сүйлөшөт. Демек, бүгүн уга турган бир нерсе бар. Экинчи жагы, урматтуулар, кимиңиздердин мектебиңиздерде 5-6 класстан баштап bir тал орусту көрбөгөн окуучулар, bir дагы орусту жанынан кармап көрбөгөн окуучулар, урматтуулар, орус тилинде эркин сүйлөйт. Ал эми Гапыр агайдын айылында bir орусту көрбөгөн окуучулар Кыргызстан боюнча орус тили олимпиадасынан 10 жылдан бери, урматтуулар, 1-2 орунду бербей келатышат. Республика боюнча. Окуучулар ушул стандартта көнүп калган экен. Күнүнө bir англисче сөз, bir орусча сөздү жаттаса, bir жылда канча сөздүк жатташат? 360 деп коелу. Урматтуулар, ал эми Гапыр агайдын айылында 4-5 классынан баштап адатка айланып калган. Мына бул китебинин негизинде жана башка да китептери бар. Окуучулары күндө 10 англисче сөз, 10 орусча сөз жана 10 терминди жатташат экен. Элестетиңиздер, 5, 6, 7, 8, 9 класска чейин 5 жыл күнүнө 10 сөз англисче жаттаса, bir жылда 3600 söz жаттаса, 5 жылда. Бирок 5 мыналарды эми.